10 бөлүм. Бир туугандар, мен силердин билишиңерди каалайм. Ата бабаларыбыздын баары булут астында жол жүрүшкөн. Алардын баары деңизден өтүшкөн. Алардын баары булутка жана деңизге Мусанын урматына чөмүлдүрүлүшкөн. Баардыгы бир эле рухий тамак жешкен. Баардыгы бир эле рухий суусундук ичишкен. Өздөрүнүн артынан келе жаткан рухий аскадан суу ичишкен. Ал аска Иса Машаяк болчу. Кудай алардын көпчүлүгүнө нааразы болду. Ошондуктан алар чөлдө өлүп жок болушту. Алар сыяктуу жамандыкка жакын болбошубуз үчүн бул бизге сабак болуп калды. Алардын кээ бирөөлөрүнө окшоп бурканга табынуучу болбогула. Алар жөнүндө ыйык жазууда эл ичип жегени отурду, көңүл ачканы турду деп жазылган. Кээ бирөөлөрүнө окшоп ойноштук кылбайлы. Алардын 23 миңи бир күндө кырылган. Алардын кээ бирөөлөрүнө окшоп Машаякты сынабайлы. Сынагандарды жылаан чагып өлтүргөн. Алардын кээ бирөөлөрүнө окшоп күңкүлдөбөгүлө, күңкүлдөгөндөрдү кыруучу өлтүргөн. Алардын баштан өткөн нерселердин баары бизге сабак болуш үчүн болгон. Кылымдын акырында жашап жаткан бизге эскертүү болуш үчүн кагазга түшүрүлгөн. Ошондуктан туруп турам деп ойлогон адам жыгылып калуудан сак болсун. Силер адам баласынын башына келе турган эле сыноолорго туш болдуңар. Кудай ишенимдүү. Ал силердин көтөрө алгыс сыноо менен сыналышыңарга жол бербейт. Сыноону көтөрө алышыңар үчүн сыноо учурунда чыгуу жолун да берет. Ошондуктан сүйүктүүлөрүм, буркандарга кызмат кылуудан качкыла. 15. Силерди акыл эстүү адамдар катары көрүп айтып жатам. Айткандарым жөнүндө өзүңөр ойлонуп көргүлө. Теңирге ыраазычылык билдирүү менен ыраазычылык чөйчөгүнөн ичкенде биз Машаяктын канына үлүштөш болуп жаткан жокпузбу? Нан сындырып жегенде биз Машаяктын денесине үлүштөш болуп жаткан жокпузбу? Намдүрө, баардыгыбыз биригип бир денебиз, анткени баардыгыбыз бир нандан жеп жатабыз. Исраил элин алып көрөлү. Курмандыктан жегендер курмандык чалынуучу жайга үлүштөш болуп жатышкан жокпу? Муну менен эмнени айткым келет? Буркан маанилүү нерсе демекчиминби? Же ага багышталган курмандыкты маанилүү нерсе демекчиминби? Албетте жок. Айтайын дегеним бул: бутпарастар курмандыктарын Кудайга эмес, жиндерге багышташат. Силердин жиндер менен үлүштөш болушуңарды каалабайм. Силер бир эле учурда Теңирдин да жиндердин да чөйчөгүнөн иче албайсыңар. Силер бир эле учурда Теңирдин да жиндердин да дасторконунан тамактана албайсыңар. Теңирдин кызганычын ойготкубуз келеби? Же биз андан күчтүүбүзбү? Мага баарын кылууга болот, бирок баары эле пайдалуу эмес. Мага баарын кылууга болот, бирок баары эле ишенимди бекемдебейт. Ар бир адам өзүнө эле эмес, өзгөнү да ойлосун. Базарда сатылгандын баардыгын текшербестен, тынчсызданбастан эле алып жегиле. Анткени жер жана жердегинин баардыгы Теңирдики. Эгерде Теңирге ишенбегендердин бири силерди үйүнө чакырып калса, аныкына барганыңарда алдыңарга коюлган тамак ашты текшербестен, тынчсызданбастан эле жегиле. Эгерде кимдир бирөө силерге бул бурканга багышталган тамак десе, анда муну айткан ошол адам үчүн жана анын абийири үчүн жебей эле койгула. Өзүмдүн эмес, анын абийирин айтып жатам. Башка бирөөнүн абийирине өз эркиндигимди соттотуп эмне кылам? Эгерде мен тамакты Кудайга ыраазычылык билдирүү менен жеп жатсам, анда мени ыраазычылык билдирип жеген тамак үчүн айыптоонун эмне кереги бар? Ошентип ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да, баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла. Жүйүткө да, эллинге да, Кудайдын жыйынына да азгырык болбогула. Мен да өз пайдамды эмес, көптөрдүн пайдасын көздөп, куткарылып калышы үчүн аларга баардык жагынан жагууга аракеттенип жатам.